Түшкү жаңылыктарды түз эфирде таныштырабыз. Сиздер менен Абдумалик Базарбаев болом. Амансыздарбы? Тоң районундагы маданият үйүн курууда мамлекетке 2 миллион сомдон ашуун зыян келтирилген. Бул тууралуу Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Ысык көл облусунун Тоң райондук прокуратурасы тарабынан Ысык көл облусун өнүктүрүү фондун башкаруу дирекциясынын кызмат адамдарына карата кылмыш иши козголду. Текшерүүнүн жүрүшүндө Төрткүл айылындагы 200 орунду маданият үйүнүн имаратын курууда дирекциянын кызмат адамдары кызмат абалынан пайдалануу менен материалдык кызыкчылыктарды көздөп, подрядчылар менен алдын ала макулдашууга барып, аткарылган иштердин актыларына жасалмаланган маалыматтарды жана иш жүзүндө аткарылбаган жумуштарды киргизишкендиги аныкталды. Натыйжада мамлекетке 2 миллион 101 миң 192 сом өлчөмүндө зыян келтирилген. Бул факты боюнча кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш башталды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров президенттин администрациясынын жааматына Министрлер кабинетинин төрагасынын жаңы орун басары Бакыт Төрөбаевди тааныштырды. Кабинет башчысы жаңы орун басардын алдына азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, өнөр жайды жана реалдуу секторду өнүктүрүү, айыл чарбаны колдоого алуу боюнча милдеттерди койду. Ал эми анын ордуна иштеп жаткан Азиз Алиев Кубанычбекович Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы болуп 3 жылдык мөөнөткө дайындалды. Тийиштүү чечимге Акылбек Жапаров кол койгон. Өткөн суткада Чүй облусунун аймагында үй жана унаа күйүп 3 адам жабыркады. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Кант шаарынын 2-Кичи районунда турак үйдүн бөлмөсүндөгү жууркан жана плитка күйгөн. Өрттүн кесепетинен 27 жаштагы аял киши өрттүн исине ууланып калган. Кант шаардык ооруканасында абалы туруктуу. Мындан сырткары Бишкек-Ош унаа жолунун 65-чакырымында Mazda 323 үлгүсүндөгү жеңил унаа толугу менен күйүп кеткен. Өрттүн кесепетинен 35 жаштагы эркек киши жана 26 жаштагы кыз күйүк алган. Белгилей кетсек, сутка ичинде республиканын аймагында 7 өрт кырсыгы катталып, өрттү өчүрүүгө 7 бөлүм тартылган. 26 мартта саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев, ошондой эле саламаттыкты сактоо уюмдарынын жетекчилери медицина кызматкерлери үчүн көп батирлүү үйдүн курулушун баштоо аземине катышты. Үй Байтек Батыр жана Сүйөркулов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Объекти пайдаланууга берүү болжол менен кийинки жылы апрель-май айларына пландаштырылган. Буга чейин салынган 8 кабаттуу имараттын каркасын 12 кабатка чейин көтөрүү пландалууда. Министр курулуш иштери башталган жана курулуш иштери аяктаганга чейин медицина кызматкерлерине турак жай алуу тартибин министрлик аныктай турганын белгиледи. Кыргызстанда айрым чет элдик валюталардын курсу түшүүдө. Өлкө аймагындагы коммерциялык банктарда $1 орточо эсеп менен 88 сомго сатып алынып, 90 сомго сатылууда. Ал эми евро 97 сомго сатылып алынып, 99-100 сомго сатылууда. Рубльдин куну 0,81 сомду түзөт. Улуттук банктын маалыматына ылайык $1 94,64 сом, евро 103,95 сом. Ошондой эле рубль 0,94 сомду түзөт. Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңеши жана Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы өлкө боюнча 2022 жылга карата садака битирдин баасын бекитти. Садака битир берүүчү адам баалардын кайсынысын чыгарса өз ыктыяры. Бейбечара муктаждардын пайдасы үчүн көбүрөгүнөн чыгаруу абзел. Баалардын туруксуздугуна байланыштуу садака битир берген учурда 1 кг 600 грамм буудай ун, мейиз же 3 кг 600 грамм арпа курма баасына көңүл буруу керектиги деп айтылат билдирүүдө. Белгилей кетсек, садака битир берүүчү адам жогоруда көрсөтүлгөн баалардын кайсысын чыгарса өз ыктыяры деп айтылат маалыматта. Соңку сааттарга алынган маалыматтар мына ушулар болду. Сиздер менен 16:00 жолугабыз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.